Hava salkın tün ortası ay jarı ay jarı. Köpkö жүрдүк багаралап айланып ай. Жүрөгүмдү куйкалайсың жалындай, жүрө албаймын, күндө сени сагынбай. Мен сергитет менде жүргөн элесиң, мемирекен ысы көлдүн таңындай. Көзүң укмуш ак чыныда карагат, көп караба, жүрөгүмдү жаралап. Көөнүң болсо бир белигиңди түшүндүр, киши жалдап, сүйө албаймын паралап. Жайдын түнү, аба салкын ай жарык. Көп жүрдүккө багаралап айланып, бир убакта мындай сыныш киргиздиң. Болду чеме, түн ортасы кайталык. Оба, бул саптарды угуп жатып эле көз алдыңа сөздүн гүлдөрүн терип, адамдын жүрөгүн түпкүрүнө жете турган, ырларды жараткан кыргыздын улуу акыны, улуу сатириги Медин Алыбаев көз алдыңа тартылат. Аттиң ай, турмуш деген тутанган куурай, убакыт учкан куш сымал арадан билинбей кылым өтүптүр. Алыбаев тирүү болгондо быйыл 100 жашка толмок. Дегеле Медин деген ким? Жаштардын арасында кыргыз эли, кыргыз адабиятында орду кандай? Андемесе бул суроого кыргыз элинин өзүнөн жооп издейли. Медин Алыбаев танысызбы? Негизги тематикалары эмнеде? Медин Алыбаевдин чыгармалары негизи бул сатира. Ал ошол өзүнүн убагындагы курч мааниде. Чыгармаларын окуңуздар. Мен өзім жұмғалдан болам, қошынан болады мен, чайектен. Таным тамана келіп. Ооба, Медин Алыбаев, Райхан Шүкүрбек, алардын баарын тааныйм да жакшы. Кайсы чыгармалардын тематикасы эмнедер? Эң бул сатирик табдан, сатирик жакшы нерсе бар. Медин Алыбаев деген ким билесизби? Медин Алыбаев акын беле. Ошондой болуш керек. Медин Алыбаев деген танысызбы, ким билесизби? Быйыл канча жылдыгы болот, тугуп калдыңыз беле? Ақын сатирик, кыйын күчтүү сатирик болгондо. Райхан Шүкүрбек менен дос болушка. Анын жолун жолдогон Байдылда Сарногой. Медин Алыбаев жөнүндө эмнелер билесиздер? Медин Алыбаев жөнүндө эмнелер билесиздер? Короче, знаю, что он чыгармалар жазган. Кайсы чыгармалар? Не знаю. Ошону билем да. Быйыл канча жылдыгы болот? Быйыл канча жылдыгы экенин билбейт экенмин. 100 болуп калды ошо. Чыгармаларды билесизби? Ооба, кайсы? Сатира чыгармалары бар, тамаша ырларын көп билебем. Иштене билер бар да мындай. Ошондой ырлары көп болгон. Медин Алыбаевдин атындагы бир школа бар да. Мен билишимче ушундай болуш керек. Акын, сатирик. Быйыл канча жылдык? 100 жылдыгы болду ошо. Ал кыргыздардын улуу сатирик болгон. Дагы акыны болгон. Чыгармаларынан ак түш дегенди билем мен. Канча жыл экенин эсимде жок. Медин Алыбаев 1917 жылы Нарын облусунун Жумгал районуна караштуу Чаек айылындагы Кедийдин үй бүлөсүндө туулган. 1931 жылы айылдын 7 жылдык мектебин аяктап, Фрунзенин педтехникасында, андан соң комсомолдук кызматкерлердин окуусун бүтүргөн. Мединдин чыгармачылык турмушу 1934 жылдары башталып, көпчүлүк күч жөндөмөн поэзияга арнаган. Акындын ырлары бир жагынан терең лирикага толуп турса, бир жагынан сатиралык курч мазмунга ээ. Кеңири таралган жалаң сатира жаатында жазылган чыгармалары Ак Чүч, Медин жана башка аттар менен жарык көргөн. Акынды 1959 жылы көтөөсүз өлүм өз кочагына алып кете берди. Мына достор, убакыт улам алыстаган сайын кайра бизге жакындап, кудум күзүндө мелмилдеп аккан тунук дайранын түбүнөн шаңкайып көзгө көрүнгөн тоонун аппак жумуртка ташындай болуп, адабиятыбызга ак жарык чачып келет.
Ал өлбөс өмүрдүн бактысына ээ болуп, кылымдар менен жарышка түшкөн акын. Адабиятыбызга канчалаган мыкты акын жазуучулар келбесин, мидинге деген кызыгуу өзүнчө жүрөт. Анткени ал бардык элге бирдей жеткен жалпы элдин акыны.